Кыргызстандын алдыңкы аялдары, чындыгында кыйын аялдары келип, көп нерселерди бизге үйрөтүп кетти, убактыларын бөлүп, тажрыйбаларын бөлүшүп кетишти. Буюрса, ошол кыйын аялдардын тажрыйбаларына карап, мен дагы өзүм айылымда аракет кылсам деген оюм бар. Чоң рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эң негизги алгач Говори ТВнын жетекчиси жана кыйын проектисинин негиздөөчүлөрүнүн бири Кайрыгүл айымга чындап эле мен ыраазычылык билдирип кетким келет. Бүткүл ушу биздин команданын атынан. Бул командага болсо ар кайсы региондон келген лидер аялдар чогулганбыз. Ушу 3 күн өтө жемиштүү, өтө пайдалуу, өтө ушундай эсте калчу көптөгөн учурлар менен эсте калды да. Албетте бул команда, мисалы үчүн ушул жетектеген команданын эң мыкты иштегени сиздер баштап, сиздерге чоң ыраазычылык. Жана ошондой эле ошол конокко мейманга чакырылып келген мыкты спикерлер, докладчылар болобу, ошолордун дагы бири-биринен айырмаланып турган мыктылыгы бизге үлгү боло алды да. Бул долбоорго катышуу менен мен аябай көп нерселерди келечектеги мына депутаттык ишимде болот кездеше турган көп нерселерди үйрөндүм деп айта алам. Тренерлерге аябай чоң рахмат. Менин пикирим, бул тренингден мен өтө көп маалымат алдым десем болот да. Мен ушу депутат болуп келгенден бери биринчи жолу катышып атам ушундай тренингкечи. Мен аябай көп тажрыйба алдым. Негизи бул жерде баягы жалпы тренинг боюнча айтканда көптөгөн жакшы алдыңкы инсан аялдар менен тааныштык. Алар менен чоң бир жакшы опыттар менен бөлүштүк. Бул мен үчүн аябай жакшы эле бир опыт болду деп ойлойм. Мен ушу Говори ТВ маалымат агенттигине, уюштуруучуларына, жетекчилигине чоң ыраазычылыгымды айтып кетким келет. Биз бул жерге келгенден баштап өзүбүзгө эң жакшы ийгиликтүү билимдерди алдык десем болот. Жогорку кеңештин депутаттары менен, БШКда иштеген кызматкерлер менен жолугушуулар болду. Алардын жакшы сабактарын уктук. Эми бул жерден алган билимдерибизди пайдаланып, жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ойдомун. Ушу 3 күндүк тренинг Говори ТВдагы уюштурган иштериңер абдан жогорку деңгээлде болду. Мага абдан жакты, өзүм аябай жакшы сапаттарды алдым. Жогорку кеңеш депутаттары менен, мыкты айымдар, лидерлер менен иштешкениме абдан кубанычтамын. Ушул 82 аялдын ичинен 17 өтүп келип, ушул өтүп кеткенине абдан сүйүнүп атам. Башка ушул областтардан келген эжелер менен көптөгөн тажрыйбаларды алмаштык. Силерге ийгилик каалайм, ишиңерге дагы ушул Кыргызстаныбызды өнүктүрүп, өстүрүп, жакшы салымдарга кошуп аткандарга аябай сүйүнүп атабыз. Иштей бергиле, жаш экен баардыгыңар, командаңарга ушу ийгилик каалап кетем. Албан чоң ийгиликтерди. Ушу 3 күндө бир сөз айта алгыс, бир жакшы бир планетага түшүп калгандай болдук да, бир айылдан эле бир асманга чыккандай болдук. Айыл жеркесинде түйшүк да, бала, мектеп, жумуш, конок, той аш дегендерчи. Бирок ушу 3 күндө эс алдык. Бир семинарларга же бир тренингтерге барсаң, уктап кетчүдөй болосуң го, чын элечи. Бул жерден жок, бир нерсени үйрөнөйүн деп жанталашып аракет кылып, мындай бир жакшы нерселерди алдык да. Саламатсыздарбы? Мен ушул тренингдин негиздөөчүсү, кыйын долбоордун негиздөөчүсү Кайрыгүл Урумканова ыраазычылык билдирип кетем. Жана уюштуруучу тобуна жакшы өзүмө керектүү маалыматтарды алып атам. Бүгүнкү окууда Айда Касымалиева менен жолуккан маразман, анын ушундай жөнөкөй, эркин сүйлөгөнү жакты. Андан башка дагы өзүмө көп маалыматтарды алып атам. Биринчиден кыйын долбооруна абдан чоң ыраазычылык. Мага ушундай лидер айымдар менен таанышып, тажрыйба алмашып, анан Кыргыздын республикалык деңгээлиндеги кыйын айымдардан маалымат алып, билимимди өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бергени үчүн аябай чоң ыраазычылык билдирем.
3 күндө чынын айтсам мага 2 сааттай эле өтүп кетти. Аябай көп информация алдык, аябай пайдалуу маалымат алдык. Анан бул жашоодо баягы көп суроолорго жооп издеп жүргөн, ошол жоопторду ушул 3 күндүн ичинде мен баардык жоопторумду алдым да. Анан бул Говори ТВ дегенди мен көптөн бери эле ошо интернеттен көрүп угуп жүргөм. Бул аябай азыркы учурдагы эң популярдуу сайттардын бири. Анан ушул айылдагы айымдарды, ошол эле жалпы эле айымдарды ишкердүүлүгүн, активдүүлүгүн жогорулатуу үчүн мындай иштерди алып барып аткан бир эле сайт деп ойлойм. Анан кийин бул аябай эффективдүү болуп атат бул иш-чара. Себеби дегенде мен кечээ көрүп, биздеги баягы 3 күн мурунку айымдар менен 3 күн кийинки айымдардын айырмасы эле аябай чоң болду да. Ошол себептен бул иш-чара мен ойлойм келечеги кең. Эми урматтуу ушул кыйын долбоорунун жамааты, мен сиздерге ийгилик каалайм. 3 күндүк тренингде көп нерселерди үйрөндүк. Анан эң негизгиси ошо мугалимдердин көйгөйүн сиздер жолугуштурбадыңыздар, депутаттарды. Аида Кысмалиева спикер, Шайылда Бекова шайлоо боюнча, Айнуру Тычиевна, Алтынай Эмирбекова, мына ушуларга биз жеткире албай аткан бир ой толгоолорубузду, сураныштарыбызды жеткирдик да, айылдык аялдар. Ушуңар абдан жакшы болду, чоң рахмат. Кат түрүндө да болду, анан мындай түрүндө дагы кенен кесир баягы ийри отуруп биз кеңештик. Анан каалайм бул кыйын долбоору дагы кулачын жайсын, катмарларга кетсин, дүйнө жүзүн кыдырсын, мигранттарга барсын, балдарга барсын, жаш өткөн кишилерге барсын дегенде ошондой кулачыңар кеңейе берсин. 82 адамдан 17 тандалып келиптирбиз. Эми ошол татыктуулардын арасында болуп калганыма дагы ыраазымын. 3 күндө биз эмнени үйрөндүк? Ушунчалык көп маалымат алдык. Убакыт бизге тар болду да. Саат 5 болуп калды, уже убакыт бүтүп атат, бүтүрүш керек болуп атат. Жок, биз дагы калып атабыз да, дагы бир нерсени алгыбыз келип атат. Өзгөчө баса белгилеп кетчү жерлери Айнура Кабатай кызынын бизге келип эме риторика боюнча өткөн дарсы, мастер-классы, андан тышкары таластык азаматтар Ормон менен Мураттын СММ боюнча өткөн тренингтер бизге аябай жакты. Говори ТВ интернет каналынын кыйын долбоору аркылуу ушул 4-чү тренингке катышканыма өтө кубанычтамын. Буга чейинки катышкан эжелерден уктум эле, өтө сонун деңгээлде болду депчи. Анын ичинде 82 аялдын ичинен 17-нин катарына илешкени бул мен үчүн чоң сыймык болду. Албетте тренинг өтө жемиштүү болду, пайдалуу болду, ары кызыктуу болду десем жаңылыштык болбос. Бул жерде аялдардын ушул лидерлигин илгерилетүү боюнча алардын мүмкүнчүлүктөрүнүн кенен экендигин баам салдым, байкадым, түшүндүм. Жана мындан ары дагы өзүмдүн ушул Баткен шаарындагы аялдарга алардын дагы лидерлик сапатын жогорулатуу үчүн өз салымымды кошуп, окутуу тренингтерди өткөргөнгө мындай бир жакшы максат койдум. Жана ошондой эле саясатта аял киши кандай иш алып барыш керек, чечимдерди чыгарууда эмнелерди кылыш керек, кандай кадамга барыш керек, бул тууралуу толук маалымат ала алдым. Эң негизгиси ушул бизге эң мыкты спикерлерди тандаган экен. Бул жагынан өтө мындай кубанычта болдум.